таанышып атат. Бул 3 күн тамак жебей койду да. Да? Тамак вообще жебей ойночу да аябай. Ойнойт, бүрүшүп Бул да жатты. аябай коркуптур да. Ошол комнатада болчу экен да. Көрсө, тиги бурчка терезеге тыгылып алыптыр теплоданын ичине. Анан вообще чыкпай коюп, араңдап баштады үйдүн ичиненчи. Сезет окшойт да. Хоть эме болсо да. Мурдагы жолдошу кулак мурдун кескилеп салган Асель Койбаева «Кактус» редакциясына маек берип жатып болуп өткөн каргашылуу күндү дал ушундай эстеди. Окуя тууралуу сөз башталганда эле көзүнө жаш алган каарманыбыз акыркы жаңылыктар менен бөлүштү. Биздин маегибиз тергөө иштери, ага карата болуп жаткан басым, кысым тууралуу башталды. Тергөө сиз ойлогондой болдубу? Тергөө ошо аягына жетип, иш сотко өткөн. Өтүп, эми ушул 9 январда буюрса эми 1-сот отуруму болот. Тергөө ойдогудай тергелди деп ойлойм. Териштирүү ошо ойдогудай болду деп ойлойм да. Анткени ошо 6 тергөөчү ошо неметти. Ишти алып барды. Анан кийин бул жакта мындай кандай десем, мурунку кылган кылмыштарын да козгоп чыгышты. Ошол 1 жыл мен ошо Италиядан келгенде Кыргызстанда 1 жылдык жанагы кылган кылмыштардын баарын топтоп, мурдагы кылмышын эске алып, жалпысы 11 статья болду. 11 статья конкреттүү түрдө айтып бере аласызбы? 11 статьянын ар бирин чынында айта албайм, анткени бирин эстесем азыр бирин унутуп коем да. 1-чи зордуктоо боюнча, 2-чи зордуктоо боюнча, андан кийин ушу көбүн унутуп атам да. Андан кийин бул акыркы кол салганы боюнча да ал отдельно бир 5-6 статья экен. Попытка кылганы ошо зордуктоого, андан кийин ошо могу денеге оор залакка тийгизген боюнча дагы ошо карабайсызбы, эстей албай калып да, ошо толук эстей албай калып, бирок ошо баш аягы 11 статья болду. Тергөө жүрүп атканда ушул ишке тоскоолдук кылайын деген бир аракеттер болдубу? Тергөө жүрүп атканда бул жакындарымдын айтуусу боюнча, анткени көп эле ошо следователь чакырып ГСУга барып аттык. Бир жумада 2 жолу, бир жумада 3 жолу. Ошондо ошо туугандар менен жолугуп калыптыр. Анан бул показания берип аткан жеринен ошо угуп калыптыр да. Болушунча мындай туура эмес маалыматтарды кетирип атат бул. Мен ошол 20-сентябрда болду да ошолчу. Мен үйгө кирип келсем, Асель башка бирөө менен экен депчи. Ал жалган маалымат. Анткени ошондой болгон күнү ал жанымдагы адам мынчалыкка жеткирбейт болчу да, менич карап турбайт болчу деп ойлойм да. Ошондой маалыматтарды кое берип атат ал. Анан мен состояние аффекта мен ошолго бардым депчи. Ал калп. Мен үйдө 2 балам менен жашайм. Менден башка үчөөсүн башка эч ким жашачу эмес. Ошол күнү болсо улуу балам мектепке кетип, кичүү балам экөөбүз ошо үйдө болчукпуз. Андан кийин көп эле мындай жалган маалыматтарды таратып атат, көрсөтмөлөрдү берип, ошондой тоскоолдуктарды кылып атат азырынча. Туугандары тарабынан кандай басым, кысым болуп атат? Анткени жакында эле ошол сиздин жакыныңыз айтып чыккан. Ошо айыпталуучунун жакындары баягы балдарды көрөбүз деп, анан көрүп коелу деп, башкача айтып, анан үйгө келгенде бирок Аселге баягы асылып, кысым кылды, басым жасады, бул такыр туура эмес деп айтып чыкканда, ошол боюнча да айтып берсеңиз. Бул балдарды көрөм деп бир да туугандары, балдарымдын чоң апасы эч кимиси келген жок. Андай максат менен келген жок. Болгону ошо башында бир кайнэжем бар болчу. Экөөбүз жакшы мамиледе болчубуз. Андан кийин ошо кайнэжем келген. Ошондо бир түшүнбөстүк болуп кетти да. Ошо мени көргөнү келдим деп, анан кийин мындай бир неме кылды да, мындай. Анда деле мен жакшы өзүмдү келе элек болчумун. Повышенный тондо сүйлөшүп кетишти да. Өзү жалгыз келген, жок баласы менен келген. Ошо эмнегедир мындай
ошо 2 кайын сиңдим бар. Анан кийин ошолордун фамилиясы ошо Инстаграмга чыгып калыптыр. Анан кийин ошол үчүн аябай мындай сүйлөдү да, ошолордун фамилиясы чыгып калды Инстаграмга. Алардын семьясы бар, алар кийин кандай жашайт депчи. Анан менин туугандарым айтты, анын экөөнүн фамилиясы чыгып калыптыр. Айселдин кулак мурду кесилип, беттерин баары тилинип жатат. Буну эмне дейсиңер силер депчи. Эми ал учурда чын аны козгой турган тема мындай эме учур эмес болчу да, чынындачы. Маамдарда мындай жиндеп турган кези болчу да. Анан ошондо ошол деп мындай аябай катуу айтып кетти да. Фамилиясы чыкпасын, Инстаграмга эч нерсени чыгарбагыла, хотя алар тараптан ошо соц тармактардан угрозалар келип аткан болчу да. Силерге бул аздык кылып атабы, силер дагы каалап атасызарбы ушундай нерсени депчи. Анан ошон үчүн анан ошол 2 кайын сиңдимдин фамилиясы чыгып кеткен да. Ошол үчүн сиздерге баягы чыгарбагыла, алардын турмушун бузбагыла, мындай азамат жөнүндө негизи эле ошол Эстебесовдордун фамилиясы чыкпасын деген мындай басым болду да. Тынч олтуругула деген эле түшүндүм менчи. Анан ушундай бир жаман иш болуп атса, мен улам укук коргоочу органдарга кайрылып атсам, ишим алдыга кетпей атса, мен андан ары мисалы тынч отура алган жокмун чынында. 1 жылдан бери эле мен заявление жазып келаттым. Эч кандай мындай жыйынтыгын көргөн жокмун да. Анан билбейм кандай андан ары өлтүрүп кетсе эле тынч олтурушум керек да. Андан ары уже өлтүрүп кетмек да, тынч олтурсамчы. Асель Ногойбаева социалдык тармактардан келген ар кандай коркутуу түрүндөгү билдирүүлөрдүн артында ким турганын билдик дейт. Ошондой эле мурдагы жолдошу абакта жатып бир нече кат жөнөткөндө эркиндикке чыгып кеткен окшойт деп коркконун айтат. Соц тармактан угрозалар келгенде мен өзүмө лично келген жок, бул маама келиптир да. Анан маама окутту. Анан кийин анын баарын следовательдерге, биздин жактоочуларыбызга жибердик. Анан ошо аягы ошо менин ошо кайын сиңдилерим болуп чыкты да. Анан кийин бул билбейм өтө жаман эле көрүнүш, анткени билбейм кандай мен балдарымдын эжеси бул мисалы алардын акыбалын сурап, меникин сурабай эле койсун, балдардыкын сурап келгендин ордуна ошондой нерсе болуп атат да. Анан кийин берки жанагы телефонум ошол 2 айдан ашык следовательде болду. Анан кийин иш уже аягына чыккандан кийин анын телефону колума тийди да. Анан ошондо даже ошол биринчи күнү эле даже номерди алмаштырганга даже не успела да. Ошондо телефонумду алып уже уктап, ошо эртең менен турсам эле уже толтура сообщениялар келип калыптыр. Мага күндө келчү да, мурунчу андай сообщение 100, 200, 300 сом келчү да. Ошол күн эсиме келип кетти да. Жүрөгүм зырт деп эле ушундай бошотуп салгандай эле мага сезилди да. Эркиндикке чыгып кетип, Эркиндик сиздин артыңыздан түшкөндөй болду да. Ооба, бул эркиндикте жүрөт турбайбы эле мынтип эле силкинип кеттим ошол күнүчү. Аны айтсам ошондой экен да. Сен башка бирөө менен мен сени көрсөм өлтүрөм деп айтпаптыр, таарынтам деп айтыптыр. Мындай жумшак түрдө бирок угрозалар келди да. Анан аябай жаман немеде алып калдым чынында. Ошондон кийин ушундай билдирүүлөр келип атабы же токтодубу? Андан кийин аны сразу эле биз ошол скриншот кылып следовательдерге жибердик. Кандайчы колунда телефон депчи. Дагы деле угроза келип атат мага депчи. Дегенде ошол анан уктук. Андан кийин ошо телефонду ошол колониядан бүт баарынан телефонду алып, андан кийин башка штрафной изоляторго отургуздук деп айтышты бизге. Анан ошондон кийин ошо келбей калды тынч андан кийин. Сот органдар Азамат Эстебесовдун кылган баардык кылмыштуу аракетине адилет чечим чыгарат деп үмүт кылат Асель айым. Айтымында соттун өкүмү анын жана балдарынын эртеңки жашоосунун кандай болоорун чечет. Мен бул Азаматка күйөөгө тийгенде мен билген эмесмин да. Мурунку кылмышын билген эмесмин. Ушу күйөөгө тийгенден кийин кийинчерээк угуп калдым да. Мага чейин 2 жолу соттолуптур бул. Мен менен чогуу жашап жүргөндө дагы бир канча адамдын бирөөнүн колун сындырып, бирөөнүн бутун сындырып, бул диалогко келе албаган адам да. Сразу эле мындай бирөө катуу сүйлөп койсо эле чаап, уруп, тээп салат да. Ошол менен көп жолу мындай
заявлениялар түшүп, бирок сотко ашпай калган да, акча менен бүтүрчү да көбүнчө. Анан кийин ошолордун баарын эске алып, могул мен да бул жака келгенде ошо 1 жылкы жанагы кылмышын эске алып, мен ойлойм ошо эркинден өмүр бою ажыратат депчи. Анткени бул мен деле бул жакта калбайм, эме буюрса чет жака чыгып кеткенге аракет кылып атам. Бирок бунун ошо кандай десем, бул сыртка чыкса, туугандарыма, башка адамдарга зыян тие турган адам да булчу. Бул адам жакшы билем да, анткени. Менде ишенич жок, чынын айтсам. Чынын айтсам ишенич жок. Бирок үмүттөнүп атам да, эмнегедир. Анан кийин бул жакка да айтып атпайм, Кыргызстанга калбайм депчи. Анткени жакында эле да окудум бир жаңылыктардан. Өмүр бою эркинден ажыратылган адам 5 жылдан кийин чыгып кетиптир. Да кайра бир жаңы кылмыш жасаптыр да. Анан ошонун себебинен уже балдарымды алып чыгып кетишим керек деген ойдомун да азырча. Андан кийин сотторго эми кандай азыр көп сотторго деле мындай урок болду окшойт деп ойлойм да. Ошо алардын чечим чыгаргандан адамдын мындай кийинки жашоосу неметет да, чечилип калат. Андан аркы жашоосу кандай болот. Ошо анан кийин ошо соттордон ошо суранып кетет элем. Адилеттүү караса экен депчи. Ишенич мындай жок да, бирок үмүттөнүп атам, анткени деген бунун ошо Азаматтын апасы экөөбүз көрбөйт. Анан кийин сот болорду эле ошо инвалидность көтөрүп келип калат да, эмнегедирчи. Ушул менин жалгыз балам мени багат депчи. Мен баса албайм, ушул балам мени жетелеп жүрөт. Продукты бүт мени камсыздайт продукты менен депчи. Бирок чынында андай эмес да. Баласынын жазасын жеңилдетиш үчүн ошол кагазын көтөрүп келет да. Бирок чынында баласы мамасын карабайт. Баласы мамасына кол көтөрчү, даже керек болсочу. Кол көтөрүп, ушундай жаман сөздөр менен айтып, эч кандай иштеп, бир жерде иштеп, мамасын бакканын көргөн эмесмин да. Мамасын тем более жетелебейт да. Анан ошол мындай андан ошо кичүү кайным бар. Ошо Азаматтын иниси да. Ошол багат мамасын. Ошол жетелеп, ошол чогуу жашап, экөө ошол продукты менен камсыздап, ошол иниси багат да. Өзү мындай көчөлөп эле жүргөн адам. Энелик жүрөгү жанагы неме болот окшойт деп ойлойм да. Үйдө тынч жата албай ошо келсе керек деп ойлойм, аны деле түшүндүм. Ошо айла жоктон келсе, ошентип келчү болуш керек да. Анан билбейм, мындай азыр деле ойлойм, мамасы бүт баарын көрүп турат. Неберелери үчүн деле азыр андай кылбаса керек деп ойлойм. Болуп өткөн окуядан кийин кесилген мүчөлөрүн көргөндөгү абалы кабыл алуу этабы Асель айым үчүн эле эмес, жакындарына да оор болгон. Учурда абалым орто оор дейт каарманыбыз. Көзүм көндү, көнбөскө айла жок экен. Башында жанагы ушундай эле рана жанагы бинт менен эле жабылып болчу да. Анан больницадан врачтар неме кылчу, перевязка кылчу, аны көрбөйм да өзүмчө. Анан үйгө келгенде мисалы күндө же 2 күндө бир перевязка кылыш керек болуп калат да. Анан биз бир жумада бир барчыкпыз. Анан ошонун аралыгында мен байкем перевязка кылып берчи. Байкем айтты, Асель, сен көнүшүң керек депчи. Кулагыңдан баштайлы деп айтты. Кулагыңды биринчи көр депчи. Мен деле жакшы эле ушундай состояниеде болчумун да. Ооба деп эле. Анан мурдумду көргөзүшкөн жок, биринчи кулагымды көргөзүштү. Андан кийин билбейм эмне болгон, уже эс күчүм жоготуп, кусуп турмун, аябай кыйкырып ыйлаптырмын. Ошо судороги болуп кетиптирмин да, колдорум тырышып калыптыр, денем баары. Анан кийин чыксам, ваннада болчукпуз, ваннадан чыгарып алыптыр байкем. Чыксам эле ошо мамамдар, балдарым ийилип атышыптыр. Анын деле ошо жакшы өзүм ошо мындай бир 15 минуттан ичинде болуп калды да. Анан кийин ошону көрүп, аябай туугандарымды көрүп алып, аябай жакындарымды көрүп алып, аябай жаман болдум да чынында. Анан
Андан кийин мурдумду көрүш керек болду. Мен мурунуңду күндө тазалайсың да. Аны улам байкеңе тоже тазалатып неметким келбейт. Өзүм көрөйүн деп бирок көрө албай жүрдүм көпкө чейин. Дагы жанагындай болуп кетем го депчи. Коркком да анткенчи. Андай нерсени күткөн эмесмин чынында. Көрө албай жүрдүм. Анан кийин бир күнү баары кетишти үйдөн, эч ким жок болду. Анан кой анан көрөйүн депчи. Бирок страх болду, кулап калсам ким көтөрөт мени депчи. Анан болгон күчүмдү топтоп туруп, анан кийин ачып карап, көзүмдү көндүрдүм ошентип. Өзүмдү даярдадым да канча күнчү. Даярдап олтуруп көргөнгө эч нерсе болгон жокмун. Көрүп, көзүм караңгылап, анан башым айланып барып токтоп калдым да. Психикалык жактан неме, мындай толук өзүмө келе элекмин, анткени баары бир мурдагыдай эмес болуп калат экенсиң. Азыр секунд унутам да. Азыр мисалы азыр эле айтылганды азыр унутуп калам да кээдечи. Мындай памятим өтө начар болуп кетти. Көп нерсени эстей албай калып атам. Дагы деле ошол күн элесиме келип, мындай дагы деле бир эме болуп кетем да, кандай десем, жанагындай таблеткаларды ичпей алгам уже. Ичпей азыр өзүмдү өзүм колго алып атам да чынында. Азыркы состоянием мындай орточо. Жанагы ден соолугум дагы мындай өтө жакшы деп айта албайм, анткени жанагы кесилген жактар дагы заживать эткенде мынтип бүтөлүп баштайт экен да. Кулагымдын угушу бир аз неметип атат. Мурдумдун дем алышы, мурдум уже мындай как грипп катары сүйлөгөндө ошондой болуп атамбы, ошо мындай носовой проходдор да жабылып атат. Анан ошо врачым дагы ошол ооруго направление берген. Может быть, алар дагы айтса дагы операция болуп дагы ачылабы билбейм. Носовой проходдорчу. Ошо ден соолугума чоң зыян тийгизди. Үрөй учурган окуяга Асель Ногойбаеванын кичүү баласы дагы күбө болгон. Эки уулунун азыркы абалы жалпысынан жакшы, бирок алар атасына деген сезимдерин билдирбей калышкан. Балам жана биринчи күндөргө караганда азыр жакшы, буюрса. Ошол мындан пайдаланып психолог эжесине, өзүнүн эжесине ыраазычылык билдирип кетем. Анткени ошол баламдын азыркы абалы аябай эле жакшы. Башында айтып атпаймынбы, эме мындай сүйлөбөй да калганда жабылып калат го балачы, ошондой болуп калган да. Азыркы учуру жакшы, сүйлөшүп, күлүп, ойноп. Азыркы ошо кичинекей баламдын состояниясы жакшы. Улуу баламдыкы аныкы деле жакшы, бирок ошол окуядан кийин бир аз мындай неметип калды да. Жана ачык эмес, мындай көп сүйлөбөй, өзүн кармап, четтеп, анткени психологко да барбайм деп койду да. Анан чоң баланы да бар деп заставлять эте албайт экенсиң. Сырдашып, кенден кесип, бири бириңиздерди мындай сырыңыздарды угуп сүйлөшөсүздөрбү? Анан ошондой учурда мындай атасын эстеп, атасы жөнүндө сөз кылышабы? Андай учурлар болот, бирок атасын ата деп айтпай атат. Ал атасын даже эстебейт азыр. Ошол жөнүндө сөз болсо максанга салып коюшат. Атасы деп айтканга даже тилим барбай атат азыр менинчи. Ошо Азамат жөнүндө мындай сөз болуп калганда аралашпайт, даже мындай атын да айтпайт да. Мындай папа деп айтпайт даже. Учурда сиз өзүңүздү эмне менен алаксыз кылып атасыз, эмне менен алек болуп атасыз? Азыркы учурда көбүнчө үйдө болуп атпаймынбы? Жанагындай ютубтан карап алып, ар кандай тамактарды жасап, үйүмө эле элекмин чынында. Анткени үйдө деле мындай көп жатпаптырмын да. Ойлосомчу, үйгө тийип качып эле көбүнчө жумушум эле элек болчумун да. Анан азыр көбүнчө үйдө болгондуктан ошо балдарыма даамдуу тамак жасап берип, өзүм да эс алып, больницага көрүнүп, жана биринчи териштирүү иштери жүрүп атканда көбүнчө эле ошол экөөнүн биринде КСУга же больницада болуп калчумун. Анан кийин азыр болсо ошо мамамдын жумушуна барып, бир жумада 2 жолу 3 жолу жардам берип атам. Үйдө отурсаң да мындай чүнчүп кетет экенсиң.
анан алаксыйын деп ошо мамама жардам берип атам жумушка барып. Ногойбаеванын жүзүнө бир нече операция, анын ичинде пластикалык операция да жасалат. Келиндин жакындары операцияны кыргызстандык хирургдар деле жасап калышы мүмкүн экенин айтышкан. Асель айым операция кайсы жакта болорун, кандай тандоо жасаганын айтып берди. Дарыгерлер эмне кандай кепилдик берип атат ушуга чейин? Жакында эле консилиум болду. Ошо биздин кыйын ошо хирургдарыбыз жолугуп, анан бизди да чакырып, мындай жыйын өткөздү да. Анан кийин буга чейин бирок чынында мындай эч нерсе тактала элек болчу. Мен больницадан чыктым, бирок менин оюмда ошо национальный госпитальдан кийинки операциям болсо керек деп ойлоп жүргөм, бирок мындай чет жактан да мындай көп эле хирургдар колдорун сунушту да. Анан өзүм дагы мындай башым айланып калды да, кемесине кайрылып, эмне кыларымды билбей, анан акыркы жолу дагы бир Турциядан дагы бир ошо врачтын жардамчысы экен. Анан жолоого чакырып бизди ошо эме деп айткан. Бүт ошо реконструкция, пластика полностью өзүбүз кылабыз, даже жанагындай тил жака Турцияга учуп баргандын жана отелге жашагандан бери камсыздап беребиз депчи. Бирок баарын камсыздайбыз, бирок деген реконструкциянысы бул 45 000 деп айтты да, $45 000 депчи. Анан кийин биз алар менен сүйлөшүп, мындай кандай десем, экиленип жүргөм да, биякта врачтарым эмне дейт, алардын да сөзүн угайынчы депчи. Анан жакында эле консилиум болуп, тиги ошо өзүмдүн врачым дагы, бул жакта дагы врачтар неме деп айтышты. Сен өзүң кайсыл жакта кылгың келет атат? Өзүң чечесиң Асель, бирок биз дагы кылганга даярбыз деп айтышты. Бирок биз жалгыз кылбайбыз, бул Турциядан врач чакырабыз деди. Врач чакырабыз, ошолор менен биргеликте кылабыз деп айтышты да мага. Анан кийин суммасы болсо, суммасын айта албайбыз деди. Суммасы дагы деле тактала элек. Бирок ал врач мындай жардам катары да кылам деп ошо биздин врачтарга айтыптыр. Бирок бир күндүк жана мисалы жумуштан бошоп келет да, ошол бир күндүк акысын төлөп берип коюшубуз керек дегенди түшүндүм да өзүмчө. Анан кийин ошол операция кайсыл күнү болот, эч кандай бул дата коюлган жок. Анткени деген мен ошол азыр жана операция болбодубу 8 саатчы. Ошол раналар жумшар элек, мындай раналар полностью заживать этти. Бирок деген ткань дагы деле катуу да. Аны кесип эч жака жылдыра албайт азырчы. Анан ал жумшарсын дейт, аны деген жарым жылдан 1 жылга чейин күтөбүз дейт. Ага чейин физиотерапияга барам. Ал жактагы ошол врач айтты, физиотерапия дагы эс алып тур. Буну улам кыла бергенде болбойт деп. Анан кийин бир аз эс алып алып кайра келесиң депчи. Ал жака барып турам, ошол эми 1 жылга чейин ки убакыт алат да. Качан мындай кожа жумшак болгондон ошондо кылынат, буюрса. Сиз Кыргызстанда эле жасатайын деп чечтиңиз. Кыргызстанда эле деп алар мынтип айтышты да, если ал врач болсо, бош убактысы болсо, анда бул жака келет деди. Бош убактысы болбой калса, анда сени алып алып Турцияга учабыз деп айтты. Ошол белгисиз да. Бирок өзүбүздүн врачыбызды аралашат да, чогулушат. Бир чечимге келип, бул жактагы жана башында кылбады эле операциячы мага. Ошол врачтарым Турциядан да 1-2 врач келет, анан ошол чогулушат да, ошого токтолдук. Операция могу консилиум болгондо да рананы ачып карашты. Караганда өзүм хрящ деп коет экен. Ошо азыркы хрящтарым жетпейт экен. Ошо кабыргамдан алышат экен да. Анан кийин алар айтып атышат, бул деген эми оңой операция эмес, жанагы 2-3 операция деп атпайсызбы? Даже санын да айта албайбыз деди. Мисалы, главный жана чоң операциядан 2-3 болушу мүмкүн деди. Калганы поэтапно түзөп, оңдоп түзөп кете беришет экен ужечи. Саны да белгисиз, анан кийин поэтапно дешти да. Бул эми билбейм, көпкө чейин эле созулуп калат го деп ойлоп атам да азыр. Бирок сиз баягы
өзүңүздүн мурдагы жүзүңүздү калыбына келтирет деп ишенесиз? Ишенип атам, ооба. 100% ишенип атам. Аселин Огойбаева келечекке жакшы пландарды коюп жатат. Бирок анын ишке ашырылышы соттун чечиминен көз каранды. Соттун чечимине жараша болот мен кийинки жашоом. Анткени аз жанагындай срогу аз берилип калса, анда мен ошо Кыргызстандан кетем деп атпаймынбы? Кетишим керек болуп калат да. Өзүмдүн жеримден мен эч качан кетким келбейт негизи. Бирок айла жоктон кетиш керек болуп калат. Ойлогондой ошол чечим чыгып калса, мен күткөндөй чечим чыкса, анда оюмда ушундай жакшы бир ниет бар. Ошол менин могу эмемден кийин, ушундай ситуациядан кийин ошо көп эле аялдар кайрылып атат да. Ар кандай эмелер менен, зордук зомбулук менен. Анан мен ошо оюмда ошол кыздарга, ошол келиндерге ошо жардам берген бир уюм бир ачсамбы деген ошо жакшы бир ниетим бар. Өзүмдүн башыман өттү да бул нерсечи. Анан өткөндө мындай ушундай чалуулар келип же мага кайрылганда мындай олтура албайт экенсиң да. Жөн элечи. Ошондой тиги кайрылуу түшсө эле мен кечке ойлонуп отура берем да, бир нерсе чечүүдөй болупчу. Бирок мындай ошол болгондон бери бир 10 чакты аялга жардам бердим. Бирок мындай жол жобосун көрсөтүп, өзүм конкрет өзүм эмес, бирок жол жобосун көрсөтүп, кандай кылыш керек, эмне кылыш керек деп түшүндүрүп жардам бере алдык деп ойлойм да. Жолдошум оңолуу жолуна түшөт деп жашаганы менин катам болуптур дейт ал. Айтымында зомбулук көрсөткөн адам убактылуу эле тартипке келиши мүмкүн. Ал учурда билгенде чынында коркком. Бирок анда кеч болуп калган болчу. Уже анда биринчи балам бар болчу. Бирок менин туугандарым мындай башкалардыкындай эментип айтпайт да, чыда, сен жашашың керек деп эч качан айтпайт. Буну мен өзүм эле мындай ичимден жашашым керек деп, анткени өзүм атасы жок чоңойгом. Балдардын атасы болуш керек деп ушундай ошол нерсени аябай карманчумун да. Акырына чейин ошол нерсени карманып келдим да. Аны билгенде ошол биринчи балам бар болчу. Андан кийин уже кеч болуп калганда мындай ажырашып кетейин деген деле ой болгон жок менде. Андан кийин экинчи балам төрөлдү. Ал учурда бул намаз окуучу, бир окуучу, бир окубай ушинтип жүрчү да. Анан бирок ошол жашап жүргөн арасында агрессиясын уже байкаган болчумун. Башка адамдарга кылган мамилесинен улам эле ошол үстүнө эле заявление түшө берчү да эмнегедирчи. Ал ошондо билгем да. Бир мындай чогуу иштеген коллегасынын колун сындырып коюптур бир күнү. Бир күнү дагы бир ушундай кылмыштар көп болду аябайчы чогуу жашап жүргөндө. Андан кийин ал учурда деле менин туугандарым айтып атты, Асел ошо болбойт окшойт, сен ажырашсаң биз деле сени мындай колдоо көрсөтүп кетебиз депчи, жардам берип. Бирок менин ошибкам ошол болду. Мындай бул адам оңолот деген үмүт менен эле жашай бердим да аягына чейинчи. Анан аягында ошол жанагындай балдарды окутпайм деп айткандан кийин уже чыдай алган жокмун да. Анан ошондо ушу ажырашыш керек деп ошондо чечим чыгаргам.